Бардык оорунун шифасы бар, бир гана картаюунун дарысы жок. Бирок картаюуну кечеңдетүү мүмкүнчүлүгү ар бирибизде бар. Эгерде сиз жаштыгыңызды көпкө чейин сактап жүргүңүз келсе, мен алдыда айта турган 5-6 эң жөнөкөй сунушту аткарасыз. Ал аркылуу жаштыгыңызды гана сактап калбастан, ар кандай оорулардан алыс болуп, иммунитетиңиз дагы бекем боюнча жүрө бересиз. Андыктан аларды аткарыңыз. Организмибизде EFR1 деген гормон бар. Эгерде аны көп же болбосо нормада сактоо аркылуу картаюуну кечеңдетсек болот. Кантип EFR1 гормонун көп же болбосо нормада сактай алабыз? Ал үчүн мисалы биринчи инсулин гормонун көбөйтүп жибербешибиз керек. Инсулин көбөйгөн сайын инсулин резистентность пайда болот, диабетке чейин жеткириши мүмкүн. Ал эми инсулин көбөйгөндөн кийин EFR1 гормону тескерисинче азаят. Кантип инсулинди нормада сактайбыз? Ал үчүн рафинирленген тагыраагы тазартылган деген мааниде бардык азыктар бар, табигый азыктар. Алардан болсо пайдалуу касиеттерин алып салып, адамга жагымдуулук тартуулай тургандарын гана калтырат. Бул коммерциялык максатта эми жагымдуу болсо баарыбыз алгыбыз келет. Бирок зыяны дагы болот мындай нерселердин. Бардык эле азыктарда сыртында рафинированный деп жазылган болсо, ошолорду колдонбой койсоңуз, өзүңүзгө өтө чоң пайда келтирген болосуз. Жана дагы шириндиктерди, ширин сууларды такыр колдонбой коюңуз. Ага болгон каалооңуз болсо, мөмө жемиштер аркылуу канааттандырсаңыз болот, бирок аларды дагы өтө көп жебеңиз. Алгачкы сунушум ушул болду. EFR1ди дагы көбүрөөк сактап калыш үчүн уйкуну дагы нормалда сакташ керек болот. Канча уйкуга тоюшуңузду өзүңүз жакшы билесиз, бирок өтө көп болуп кетсе дагы болбойт. Кийинки сунушум ар дайым дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып жүрүш керек болот. Канчалык кыймыл көп болсо сизде EFR1 гормонунун ошол нормада сакталуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Бирок кечкурун көп машыкпаңыз, анткени кортизол гормону көп бөлүнүп чыкса, ал тескерисинче терс натыйжаларга алып барышы мүмкүн. Ошондой эле өзүңүздү жогорку маанайда кечке чейин сактап жүргөнгө аракет кылыңыз. Анткени маанайыңыз начар болгондо дагы кортизол көбүрөөк бөлүнүп чыга берет. Кандай гана маселеге туш болбоңуз, өз убагында чече турган болсоңуз, кайгырганга дагы, өкүнгөнгө дагы эч кандай себеп деле калбайт. Анан дагы бир ыкма бар, ал болсо убактысы менен ачка болуу деген. Мисалы, бир жумада бир жолу болсо дагы 24 саат дейли, же болбосо 36 саат эч нерсе жебей, жалаң дистилленген суу ичип, организмди бир топ тазалап алсаңыз болот. Бул учурда бөйрөгүңүздө, өтүңүздө таш пайда болуп калбаш үчүн ошол сууга бир аз лимондун ширесин кошуп ичсеңиз болот. Ошондо таш пайда болуп калуу мүмкүнчүлүгү азаят. Жана дагы белокту өтө көп жебеш керек, бирок аз дагы жебеш керек. Белок жетиштүү болгондо дагы организм картайбай нормада жүрө берет. Негизинен мен эстегендер ушул сунуштар болду. Аларды болушунча аткарган аракет кылыңыздар. Муну менен сиз жаштыгыңызды гана сактап калбайсыз, ден соолугуңузга дагы көп пайдаларды келтирип, оору сыркоодон алыс, иммунитетиңиз бекем болуп, күбөлүү күчтүү жүрөсүз. Жана дагы эгер сиздин ден соолугуңуз бекем болсо, коом үчүн дагы, жакындарыңыз үчүн дагы пайдалуу адам боло аласыз деп ойлойм.